Рахмат. Процедурный 5-ші микрофон. Bütün Kırgızstan Madumarov. Урматтуу кесиптештер, урматтуу Жамил айым. Көтөрүп аткан маселе абдан маанилүү. Берилип аткан суроолор өтө маанилүү. Булар боюнча биз өзүнчө бир күндө талкуулашыбыз керек. Бир күндү чакыралы. Саламаттык сактоонун абалы деген маселе менен чакыралы да. Азыр күн тартибинде бюджет. Кандай аткарылды? Эмне үчүн ушундай болду? Канча акча бөлүндү? Ашып калган акчалар кайдан ашып калды? Аны кайда иштетебиз? Ушунун тегерегинде болсо да. Мен ушул көтөрүлгөн маселелерден улам бир сунуш киргизейин. Бир күндө өзүнчө бөлүп чыгаралы дагы деги эле саламаттык сактоо тармагынын бүгүнкү абалы деген теманы кенен коюп алып ошондо талкуу кылсак кандай дейсиздер? Азыр бюджет болгондо дагы 4 жылдын бюджетин карап атабыз. 20, 21, 22, 23, 24 да кошуп салдык да. Сиздин сунушуңузду март айындагы календардык планга киргизебиз. Бешинчи микрофонда. Календардык планга киргизген жакшы. Мен азыр процедуралык бир сунуш киргиздим да. Мына ошол бюджеттин тегерегинде сөз кылсак да, себеп аябагандай көп акча кетип баратат, миллиарддаган акчалар жөнүндө сөз. Анан убакытты башка жакка алып кетпесек да. Себеп суроолор өтө маанилүү. Анан сиз дагы жооп бергенде так берсеңиз. Эгер министрдин ишин талкууласак, анда бир өзүнчө күн тартибине киргизип алалы деп атам да. Азыр кеп бюджеттин аткарылышы жөнүндө. Рахмат, Алахан Кипсанбаев, сиздин айткан сунуштарыңызды эске алабыз. Бул жерде биздин коллегаларыбыз дагы эске алат деп ойлоймун. Ушул мыйзамдын тегерегинде жана бюджеттин тегерегинде урматтуу депутаттар суроо берсеңиздер, анда тартип менен кете беребиз.